камеранын ракурсунан көрүп, Ош шаарынын мэри Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт деген суроо салсаңыз керек. Биз болсо сиздин сурооңузга жооп алып койдук. Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт депчи. Менин жердешимин да. Ошону айтып койсоңуз деген анткени социалдык тармактарда ар кандай суроолор жатат. Мен жердеш болом да. Биздин айылдашым. Ушеде чоңойдук, биздин айылда. Ошонун ичинде. Айылда, эми айылымда больница ачылып атса келбей койсом уят да. Жумушка кече жооп сурап, бүгүнкү обедке чейин жооп сурап келгем жумуштан. Азыр бул жакта чыгып элек. Азыр матчтап отурам, кет. Депутаттар да келишти, айдан чыккан депутаттар келди. УКМК төрагасы Камшыбек Ташеев жана саламаттык сактоо министри төрөт үйүнөн биринчи болуп көз жарыган жарандарга өзгөчө белек берүүнү талкуулап жатышат. Губернатор келип, биринчи бизди көргөн эмелерибиз деп, онуна берип. УКМК төрагасына 1000 суалыбыз бар эле. Кызык, анын үй бүлөсү эмне үчүн сүт берип жаткан саан уюн сатып төрөт үйү менен балдар ооруканасын курдуртту экен? Мен жанатан бери таң калып атам да, ажы айтпадыбы, сиздерде ушул үй бүлөлүк бир бизнес сатып анан ушуну тургуз депти. Эмне Кудайдын азабы дейм да. Эми бул негизинен бул жерге өзүңүздөр уккандай мен апам 11 баланы төрөп өстүргөн батыр эне болгон. Анан апам ошо ар дайым айта берчү да. Ушул айылдагы келин кыздарга бир төрөт үйүн салып берчи деп айта берчү да. Ошо апамдын айткан ой тилегин мен 20 жылдан кийин ишке ашырдым да. Апам көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин ишке ашырдым. Мен бул өзү бул чокмор айылы, ушу апамдын өзүнүн айылы. Атайы ушул жерден суранып жүрүп жер алып, ушул жерге куруп берди. Негизинен бул маселе мына өзүбүздүн ушуга чейинки бизнестер бар эле. Мына эменен өзүбүздүн нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Ал заводубузду дагы ошо акыркы бир 15-20 жылдан бери иштетип келебиз. Ошону саттык. Ошону сатып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, УМБЕМ клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Анан тууган уруктар, ага-энелерибиз бардыгыбыз тапкан ташыганыбыз 3 жылдан бери ушул жерге таштап жүрүп, мына акыры куруп бүттүк да. Толук бойдон мамлекетке өткүзүп бердик. Бүгүнөн баштап бул объект ушу мамлекеттик болот. Ушул жерде балдар төрөлүп, жаш балдар ооруп калса, ушул жерден шыпасын таап кетсин деген чоң максатта. Азыр бардыгын кыдырып чыктыктан бардык акыркы замандын талабына шайкеш келген заманбап жабдуулар бар экен. Сиз өзүңүз баягы кайрылууларда дагы айтып келесиз, кыргыз эли көбөйүш керек, мындай кыз келиндерге мотивация берип келесиз. Анан жаңы заманбап оорукананын ачылышы менен биринчи төрөлгөн ымыркайларга бир белегиңиз да болсо керек. Ооба, эми өзүңүздөр билесиздер, бизден ушуга чейин эми азыр заман өзгөрүп калды. Акыркы 2-3 жылда өзгөрө баштады. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз төрөй турган жер таппай калышкан. Коридорлордо төрөп калышкан. Башка шаарларга барып, керек болсо башка мамлекеттерге барып төрөп келип атышкан да. Эми ошондой болбосун деп ушул шарттарды түзүп атабыз. Бардык бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологиядагы медициналык жабдууларды алып келип киргиздик бул жергечи. Ал эми биринчи төрөлгөн ушул жердеги биздин ымыркайларыбызга эми бул сүйүнчү катары болсун, ушул мындан ары ушундай көбүрөөк ымыркайларыбыз төрөлсүн, мамлекетибизде көптөгөн ушу мамлекет өсүп өнсүн, биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып келем, биздин кыз келиндерибизге айтып келем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтам, мына төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек.
ошондой мотивациянын негизинде ушул жерлер курулду. Эми дагы баягы айткандай мотивация негизинде биринчи төрөлгөн 10 балага өзүбүздүн атай даярдалып койгон белектерибиз бар. Буюрса ошолорду беребиз. Заманбап төрөт үйүнүн жана балдар ооруканасында албетте заманбап тез жардам унаалары болушу керек. Аны өлкө башчысы белек катары ала келген. Главврач. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул жердин башкы дарыгерине тапшырган 2 унаа мына ушул. Мен азыр иштерин көргөзүп коеюн, бат-баттап жүрүңүз. Азыр. Мынакей, бул жерде азыр бардык заманбап жабдуулар менен жабдылган. Бул жерде ошол бейтапты ичинен кандайдыр бир операциялык аракеттерди жасап, өмүрүн сактап калууга дагы бир мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кыскасы, бул заманбап унаада эмне керек болсо, ошолордун бардыгы камтылган. Бул жерде жасалма дем алуу системалары, медперсонал отурчу жай, тигил жакта аппаратуралар көргөзүп койсоңуз. Негизи эле Жалал-Абадка болгон сапар ары кубанычтуу, ары кызыктуу болду десек жаңылбайбыз. Сиз деле камеранын ракурсунан көрүп, Ош шаарынын мэри Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт деген суроо салсаңыз керек. А биз болсо сиздин сурооңузга жооп алып койдук. Жалал-Абадта эмне кылып жүрөт депчи. Менин жердешимин да. Ошону айтып койсоңуз деген, анткени социалдык тармактар ар кандай суроолор жатат. Мен жердеш болом да, биздин айылдашым. Ушеде чоңойду, биздин айылда. Ошонун ичинде. Айылда, эми айылымда больница ачылып атса келбей койсом уят да. Жумушка кечээ жооп сурап, бүгүнкү обедке чейин жооп сурап келгем жумуштан. Азыр бул жактан чыгып эле. Азыр машинада отурам, кеттим. Депутаттар да келишти, айдан чыккан депутаттар келди.